Onu canıyla kapat koymasın. Tasmana çoğaltsın. Kanjurtatабыз. Ушуга жардам бериңиz. Адам өлтүрүү боюнча беренеси менен кылмыш иши козголгон. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын окуясынан кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайра киргизүү боюнча тапшырма берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebook'та жазып чыкты. Маалыматка караганда Садыр Жапаров Айсулуунун ишин өз көзөмөлүнө алган жана жаш балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыштар жазасыз калбоого тийиш деген позицияны карманат. Мамлекет башчысы президенттик администрациянын укуктук камсыздоо башкармалыгынын начальниги Мурат Укушевке балдарга, кыз келиндерге карата жасалган кылмыштарга карата жоопкерчиликти күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү мыйзамдарга киргизүү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берди. Тактап айтканда, жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу, кыз келиндерди зордуктап өлтүргөндөрдү өлүм жазасына тартуу нормасын киргизүү. Мына могузбай. Буга чейин 27 сентябрда саат 20:30 милицияга Айсулуу Мукашеванын дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Ыкчам иш-аракеттердин негизинде Чүй облусунун Кемин районунун Жел-Арык автожолунун 14-чакырымынан Мукашеванын жансыз денеси табылган. Милициянын маалыматында Айсулуу зордукталып өлтүрүлгөн аныкталып, шектүү катары 1984-жылы туулган жаран кармалган. Кайгылуу окуя боюнча айтып кетсек, бул адам өлтүрүү боюнча беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыр шектүү камакка алынып, баш коргоо чарасы 2 айга алынды. Азыр да тергөө амалдары жүргөндө дагы кошумча да беренелер коюлат. Себеби бирде зордуктоо атат. Дагы башка немдерин азыр барып тактап туруп, тергөө амалдары жүрөт. Азыр дагы маркум боюнча азыр сүрмөт экспертизалар чыгып атат. Ошол мага териштирип, анан дагы кошумча беренелер коюлуп, толук маалыматтан кошумча сот кетирди. Толук маалымат беребиз да кандай эмне болгон. Айсулуу Мукашеванын сөөгү Барскон айылында жерге берилди. Маркумдун жакындары күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде катаал жазага тартууну талап кылып, өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Аталган кайрылуу социалдык тармакка Эрмек Молдогазиев тарабынан жарыяланды. Камчыбек Ташиевич, Садыр Жапаров. Мына ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө. Жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү. Эне аталары кан жутуп атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыбек Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз, биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Талчыбыктай буралган 17-деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндө бери издеп жүрөбүз тооташтан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Ал арада милиция Айсулуу Мукашевага байланыштуу жалган маалымат берген баланы кармады. Маалыматка ылайык 23 жаштагы Сыймык Нарынбек уулу маркумга туугандык байланышы жоктугуна карабай, айрым массалык маалымат каражаттарына маек берген. Ал Айсулуунун өлүмү боюнча ойдон чыгарылган маалыматты таратып, коомчулукта чыңалууну күчөткөнү айтылды. Агасы менен деп Нарынбек уулу Сыймык деп чыгып атпайбы? Ошондо өз менен сүйлөшөбүз деп такташып, бүгүн Эскөл башка башкармадан алып келинген, ал облустук айырды тактасак, бул эч кандай тууган эмес экен. Тактап неме кылдык, тууган эмес экен, бул жөн эле мен ушу кайып үчүн анан ушу башка жакта жакшы көрүнөм деген эле чыкканмын дейт да. Анан ошол мен азыр дагы кызматтык иликтөө жүрүп атат. Аталган окуя боюнча мен Айсулуунун эч кандай байкеси болбойм. Бул нерсени кылганымдын себеби хайп кармап, өзүмө подписчик чогултайын деген мааниде өзүм СМБ кызматкеримин, ИИМ кызматкеримин деп Айсулуунун бир туугандарынан жана тааныш билиштеринен маалымат чогулткам жана журналисттерге таратып элди тромес багытка бургам. Аталган иш боюнча кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындан кийин такыр кайталанбайт. Мени кечирип коюңуздар. Убагында сот жогуна тартылып, милиция кызматкерлерине ичим ачышып калгандыктан ушул ишти кылдым. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2007-жылы президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен өлүм жазасы толук жоюлган. Бирок соңку жылдары өлкөдө өлүм жазасын киргизүү маселеси көтөрүлүп турган. Акылай Карабаева, Регион.